Кутман кечиңиздер менен апалар жана орузоңуздар менен, ыйык Рамазан айыңыздар менен мен күтүүсүз эле прямой эфирге чыгып калдым. Плансыз эле бүгүнкү тема буллинг жөнүндө сүйлөгүм келди. Эмне үчүн буллинг темасын алып чыккым келип атат? Мен жакында мага бир апанын СМС келиптир да. Ага чейин да бир апанын СМС келген болчу. СМСте жазылыптыр: апа эркек баласын туугандарына таштап Россияга кетет экен. 5-6 жылдан кийин келгенде баласы 10-класс, үйдөн чыккысы келбей калган, мектепке баргысы келбей калган, ыйлагысы келген 10-класстагы бала адамдардан коркуп, таптакыр үйгө конок келсе дагы чыга албай, мындай деп коет, элдерден коркуп калыптыр да. Анан ыйлагысы да келет экен. Ушунчалык баягындай психикалык баягындай стресске тушкан баласы жөнүндө жазыптыр. Сиздин курска тренингке өспүрүмдөрдө тренингди окуса, менин балам жакшы болуп кетеби депчи. Анан эмне болду эле десем, ошо Россияга кеттик. Анан биз Россияга кеткенде туугандарынын кысымына чалдыккан жана ошол классташтарынын зордук зомбулугу дейбизби, буллинг деп коет экен. Буллинг жөнүндө анан кеңирээк айтам. Кыскасы, классташтарынын кысымына кабылып, балам ушундай болуп калыптыр. Сүйлөсөм эле ыйлап жиберип атат деп ошентип айтты. Сиз менин тренингимди кое туруңуз дагы бул балаңыз менен серьезный түрдө психологдор менен иштешиңиз деп айтканмын да. Апа ошол баласы 10-класстагы бала ошондой абалда болсо дагы мындай кайдыгер экендиги, же болбосо эмне кылыш чарасын билбегендиги өкүндүрдү. Андан кийинки дагы бир окуяда баласы 14 жашка чыккан эркек баласы бар. Агрессивный, дайыма 1 жылдан бери агрессивный, ыйлагысы келет, классташтары менен мамиле кыла албайт. Мен баламды эмне кылып, кандай кылып өнүктүрөм дейт да. Анан бул жерден дагы апанын баласы менен жакшы байланышы жоктугун түшүндүм. Классташтары менен кантип, ошол өспүрүм курактагы балдар классташтары менен кантип жакшы мамиледе болот деген теманын негизинде изилдеп жатып, мындай өзүм изденем да, өспүрүм курак жөнүндөчү. Буллинг деген темага туш келдим да. Бул тема мен өзүмдүн башымдан дагы мектептик курагымда буллингке тушканмын. Аябагандай травма алганмын. Ошол тема менин жан дүйнөмө дагы өтө жакын болду. Жана учурда дагы ушул тема өспүрүмдөр арасында да өтө бар экендиги таң калтырымдай. Бар экендиги менин жүрөгүмдө өттү да. Анан ушул тема боюнча пост чыгардым жана ачык эле мындай прямой эфир кылып, өзүмдүн YouTube баракчама да жүктөп койгум келди. Балким айрым адамдарга пайдасы болот деп. Анан интернет баракчадан орустардын маалыматы боюнча буллинг жөнүндө өтө көп маалыматтарды таптым. Ошондой эле казактардын дагы маалыматтарынан өтө көп маалыматтар таптым. Казактар бул тема боюнча өтө мындай мамлекеттик түрдө эле окуучуларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүшүп, айтып, атайын баракчаларды таркатып, буллингке жол жок деп ушундай балдар менен иш жүргүзүшүптүр. Ал эми биздин кыргыз баракчасында кыргыз тилдүү 2-3 мүнөттүк эле бир сонун эле бирок өкүнүчтүүсү 2-3 мүнөттүк эле экен маалымат таап алдым да. Анан бир репортаж көрдүм. Ал репортажда мугалим окуучусуна буллинг жасап, баланын колу сынып калган абалга чейин жетти. Анан ошонун негизинде орусча түрүндө мындай орус маалымат экен иликтөө жүргүзүп, Кыргызстандын окуучуларынын 83% буллинг менен жабыркайт деген документалдуу маалыматка таң калдым да, мындай таптым. Демек, биздин Кыргызстандын ичинде 83% балдар буллинг менен жабыркашат тургандыгы мени аябагандай өкүндүрдү. Ошол себептен дагы бул буллинг темасын YouTube'ка дагы жана Instagram баракчама дагы мындай элдерге аз болсо да өнүмдү жеткиргим келди да. Жана ошондой эле баласы буллингке чалдыгып калса дагы ата-энелери балким байкабаган, же болбосо кандай чара көрүштү билбей аткан апаларга балким жардамы тиер деген максатта. Эми буллинг жөнүндө, буллинг деген эмне? Ал кандай кесепеттерге алып келет? Балага кандай таасир берет жана келечегинде кандай болот?
ата эне кандай аракеттерди жасаш керек, ошол жөнүндө кыска эле мындай түшүнүк бергим келди да бул эфир аркылуучу. Буллинг деген бул травма дегенди билдирет экен. Травма дегенде бул жаракат десек да деп түшүнсөк болот да кыргыз тилиндечи. Буллинг деген сөз сөзмө сөз которгондо демек жаракат, баланын психикасына жаракат алып келүү. Эми буллингдин дагы түрлөрү бар. Физикалык, бул уруу, күч колдонуу багындай не деп коет, мындай айтканда физикалык түшүнүктөр да уруп согуу. Ал эми эмоционалдык деген жанагы ар кандай мимикалык жесттер менен басынтуу. Психикалык ар кандай аттарды коюп, шылдың аттарды коюп, жаман сөздөр менен шылдыңдап басмырлоо. Кыргызстанда негизи эле дүйнө жүзү боюнча өтө көп окуучулар ушундай буллингге кабылышат экен. Эркек балдар физикалык буллингге кабылса, кыз балдар психикалык буллингге кабылышат экен. Эми буллингдин кесепети кандай болот? Буллингге чалдыккан, буллинг деген сөздүн өзүн дагы тереңирээк ачып кетейин. Буллинг деген бул травма дегенди билдирет экен дагы көпчүлүк, коллективдүү же командалык, көпчүлүк топтун же көпчүлүк балдарын дейлик. Айрыкча бул 11 жаштагы балдар, өспүрүм курактагы балдардан 15 жаштагы балдардын арасында өтө көп кездешет экен да. Жана мен өзүмдүн сторисиме чыгарганда бир апа жазыптыр, буллинг бул азыркы балдар бейтартип болуп кеткен да, ата энелер балдарына көзөмөл кылбай калды да, ошон үчүн бул жаңы эле чыкты окшойт, балдардын тартиби жоктугунан дейт. Жок, буллинг бул илгертеден эле болуп келген. Даже Советтер Союзу мезгилинде 30-жылдардагы мектеп окуучуларынын буллингге чалдыккан киносу дагы тартылып, бул мамлекет советтик адамды уяткатып, ал кино немеден не деп коет, көрсөтүүдөн алым салынган экен. Демек, буллинг илгертеден эле бар болуп келген. Болгону буга чейин элдер анчайын маани бербеген учурда багы психологиянын өнүгүүсү менен бул темага өтө мындай актуалдуу, же болбосо маани берип жаткандыктан эми эле пайда болуп жаткандай кабыл алышы мүмкүн да кээ бир ата энелерчи. Буллинг деген ошол командалык балдардын тобу менен же коллективдүү балдардын тобу менен бир жалгыз жеке адамды тынымсыз системалуу түрдө узак убакытка азап берүү, басынтуу, кайгыртуу же болбосо травма жаратуу дегенди билдирет экен. Буллингге кандай балдар чалдыгат? Буллингге албетте бир жактуу айтуу кыйын экен. Ал финансылык абалына карабайт. Байдын баласы, кедейдин баласы, жакшы окуйбу, жаман окуйбу, эч нерсесине карабайт. Болгону баланын кандайдыр бир сырткы чөйрөсүндө башка балдарга караганда өзгөчөлүгүнө карайт. Мисалы, өтө жакшы окуган бала же өтө жакшы эмес окуган бала же тышкы көрүнүшүнөн өзгөчөлөнгөн, балким семиз же болбосо ушул сыяктуу сырткы келбетинен бир аз өзгөчөлөнгөн балдар чалдыгышы мүмкүн. А бирок ошентсе дагы эмне үчүн бардык жакшы окугандар же эмне үчүн бардык жаман окугандар чалдыкпайт деген суроого ички жан дүйнөсүндө аярылуу сезим деп коет го, бул мындай мен слабый точка деп жакшы айта алам да, аярылуу сезим, мындай жан дүйнөсүндө бир аялуу сезим дегенди кантип түшүнүрсөм экен. Слабый точкалары бар, анан жумшак мүнөздүү, конфликтке жок, конфликттен корккон же конфликтти жаман көргөн же конфликт анын баланын жашоосунда мындай норма эмес балдар да чалдыгат экен. Мындайча айтканда, ал конфликт эмне экенин билбеген балдар ошо буллингге чалдыгып калышы мүмкүн экен. Жумшак мүнөздүү, ошондой. Ал эми буллингти жасаган балдар кимдер? Булар агрессивдүү, мындайча айтканда, бирөөдү капа кылуучу, басмырлоочу балдар жасалат экен. Ал көбүнчө лидерлик сапатка ээ болуп, өзүнүн күчтүүлүгүнөн, физикалык күчтүүлүгүнөн же лидерлик сапатынан алсыз адамды басмырлайт. Анын айланасында бир топ күбөлөр бар, бирок алар эч кандай коргобойт, же болбосо эч кандай реакция беришпейт, жөн гана тамаша кылып турушат да. Же болбосо көпчүлүк болуп буллингти жасашат. Мындайча айтканда, көптөп бир адамды басмырлоо, узак убакытка аябагандай кыйнап азап берүү.
бала мындай буллингке туш келген бала эмне болот? Өтө өкүнүчтүүсү баланын самооценкасы, өзүнө болгон ишеними өтө түшүп кетет. Өзүнө болгон ишеним таптакыр жоголот. Комплекс деп коет го, мындай комплекстери пайда болот. Жана мындай балдар өзүнүн ички потенциалын көпчүлүктүн алдында ачууга, же болбосо публика элдин алдында өзүн тааныштырууга, сүйлөөгө таптакыр мындай жөндөмсүз болуп калышат. Жаңы адамдар, жаңы чөйрө, жаңы достор менен таанышуудан коркушат. Негизи коркок болуп калышат. Жана кандай десем, иш кылса баланын мындайча айтканда жок кылып кое турган өтө мындай кооптуу абалды жаратат экен да баладачы. Ал эми бир кыргыз психологунун маалыматы боюнча кайсы бала буллингке чалдыгып, кайсы буллингке жертва болуп берет. Жертва дегенде не деп түшүнсөк баягындай азап чегүүчү дейбизби, же жертва деген кыргызча не деп коет эле? Жапа чеккен, кайсы бала жапа чеккич, кайсы бала агрессор, баягындай басмырлоочу баладар болуп кала тургандыгы жөнүндө мындай маалымат бериптир да. Агрессор же болбосо басмырлоочу балдар көбүнчө үй бүлөсүндө ата энеси мындай жумуштан чарчап келип, башка мындай ар кандай проблемаларын балдарына чыгарып, мындайча айтканда, балдарынан көрсөтүп, балдарынан чыгарган учурда бала ошондой негатив, ата энесинен негатив мамилени алып, тарбияны алып, анан ал балада кимди бирөөдөн чыгарыш керек. И баланын мындай жан дүйнөсүнөн негатив энергия, негативдер, обидалар, капалар мындай ата энесинен дайым урушууга берет дагы, аны кимдир бирөөдөн чыгарыш керек. Ал барат дагы мектептен ошол алсыз, жумшак мүнөздүү, бирөөгө зыяны жок, мындайча айтканда жоош момун деп коет го, жалпак тил менен алганда жоош момун адамды барып ошодон негативин чыгарып, өзүнүн баягы ички негативин чыгарып туруп, ошодон ырахат алып баштайт экен да. Мындан келди бейбаш, же болбосо үйдө тарбия көрбөгөн десек дагы болот. Тилекке каршы дагы бир маалыматта ошол ата энелер баласынын буллингдик абалын мындай эрдик катары, менин балам ушундай күчтүү, баардыгын башкара алат, баардыгын тик тургузуп кое алат, менин балам кыйратып кое алат деп кайрадан ошол баласын ошондой абалы менен сыймыктанышып, же болбосо мындай кайдыгер, же болбосо жакшы эрдик катары кабыл алышат экен да, тилекке каршы өкүнүчтүүсүчү. Ал эми кайсы балдар ошол жабырланып калуучу болушат? Буга дагы ошол кыргыз психологунун маалыматы боюнча үй бүлөдө балага жетишерлик сүйүү, мээрим, көңүл бурулбаган, ар дайым ата энеси дагы аны басмырлап, төмөндөтүп, дайыма урушуп, согуп турган бала, чүнчүп, мындайча айтканда, бошошуп калган балдар дагы ошол үйдө дагы мындай азап чексе, үйдө дагы жапа чексе, барып туруп ошол эле абалды мектептен дагы көрүп калышы мүмкүн экен. Бул жерде дагы мен аябагандай жүрөгүм өйүттү. Демек, балдарыбызды биз ошентип басынсак, сыртта толтура басынтуучу адамдар көп экен да. Биз балабызды жакшы көрбөсөк, биз балабызды неме кылбасак, мугалими дагы, башкасы дагы. Дагы бир психологдордун бул эфирди мен өтө көп маалыматтар негизинде даярдадым. Негизи эфирге мен бир нерсени окуй эле чыкпайм, анткени өзүнүн жоопкерчилиги бар. Бир нече булактардан изилдеп туруп, анан кийин мындай биягыма толгондо анан кыска болсо да оюмду бөлүшкүм келет да. Тилекке каршы буллингди мугалимдер дагы жасашат экен. Мен өзүм дагы мугалиммин. Кээ бир мугалимдер узак убакытка кайсы бир окуучуларды игнор кылып коюшат. Игнор деген баягы жооп берсе дагы маани бербей, укпай, көңүл бурбай, ал баланы дагы байкатпай, көзү менен же жест менен ар кандай басынткан абалдар дагы учурайт экен. Мындай баягы адамдын темпераменттери деп коет го, кээ бир баягындай көңүлү назик, ушундай балдар мугалимдин ошондой мамилесине дагы канчалык азап чегип калышын мугалим өзү түшүнбөй калышы мүмкүн экен. Эми мугалимди дагы актай турган бир нече факторлор бар экен. Албетте мугалимдер да өзүнүн жумушунан чарчайт,
алар деле кечке выгорание болот дегендейчи. Алар деле өзүнүн жеке мындай адам катары, алардын да өзүнүн личный проблемалары бар. Алардын деле мисалы үчүн ошол психикалык оор абалдары болушу мүмкүн. Анан ошондой учурда дагы ал өзүнүн баягы ички негативин өзү байкабаган абалда окуучуларынан кайсы бир окуучуну жактырбай чыгарып алышы мүмкүн экен. Бул эми ар бир кээ бир мугалимдерге тиешелүү сөз да. Дагы кандай? Дагы бир нерсе, баягы мен өзүмдүн да башыман өткөн, мисалы үчүн класста, ар бир класста официалдуу лидер жана неофициалдуу лидер бар да. Официалдуу лидер бул класстын президенти, же болбосо старостасы, же болбосо класском деп айтышат го. Ошол бала официалдуу лидер болушу мүмкүн, биз аны тааныйбыз, билебиз. Ал эми класста неофициалдуу лидер сөзсүз түрдө бар. Ал мугалимдерге байкатышпайт, билдиришпейт, айрыкча эркек балдарда. Ошондой балдар кайсы бир мугалимге конфликтке барып калган болсо, мугалимдер эгер менен угуп жаткан болсо, ушул класстагы неформальный лидерди байкаганга аракет кылса, ошолор менен мамилени түзүп алса, анда сонун жакшы мугалим катары ийгиликке жетише алат да. Ошо неформальный лидер менен кандайдыр бир пикир келишпестикке туш болуп калчу болсо, неформальный лидер кадимкиде башка балдарды ал мугалимди укпа, ал мугалимге сүйлөбө, эгерде ошол мугалимге жооп беречү болсоң, мен сага көргүлүктүк көрсөтөм деп кадимкидей эле коркутушат. Өкүнүчтүүсү башка балдар аларга жоопту бере алышпайт. Мына ошентип тиги мугалимге ошол баягы балдардын дагы мисалы үчүн ачуусуна тийип, мугалим түшүндүрүп атса укпай, атайын баягы мугалимдин ачуусун тийгизе турган бирдемкелерди, ситуацияларды жарата беришет. Мугалим бул учурда өзүн бандай адам катары көзөмөлдөн чыгарып ийип, кайсы бир ачуусун кайсы бир балдарга, же болбосо кайсы бир убакка буллингдик абалын көрсөтүп, кайсы бир окуучуну жабыркатып коюшу мүмкүн экен да. Мына ошондой негизи буллингге чалдыккан жабырлануучу балдар, алар өзүн коргой албаган, же болбосо өзүн мындай мага мындай кылганга болбойт деп ответин деп коет го, жообун бере албаган балдар туш келип калат экен. Демек, жабырлануучу балдар классташтарынан жана мугалимдеринен да ушул буллингдик абалга көрүшү мүмкүн экен. Дагы эмне айтсам, эгерде мисалы биз өспүрүм курактагы балдарыбызды, мисалы мурунда мектептерде аябагандай рекетчилик көбүрөөк болсо, азыркы маалыматтар боюнча рекетчилик мектептерде азайып, класс ичиндеги буллингдик абал дагы эле бар экендиги далилденип жатат экен да. Неме иликтөөлөр боюнчачы рекетчиликтердин саны бактыга жараша азайып, бирок класс ичинде кайсы бир окуучуну басмырлоо, психикалык жактан аны мындай кысымга алуу дагы эле көп экен биздин өлкөбүздөчү. Өтө жетишкен, өнүккөн өлкөлөрдө бул маселени ичак эле чечип, түшүндүрүү иштерди окуучуларга жүргүзүп, мамлекет тарабынан эле мындай колдоого алынып, мындай буллингге мындай токтотууга аракет жасалыптыр да, өнүккөн мамлекеттердечи. Айрыкча ушул өнүгүп келе жаткан ушул Кыргызстан сыяктуу мындай жаш өлкөлөрдө буллинг дагы эле көп экен окуучулардын арасында жапа чеккенчи. Буну дагы бир психологдун маалыматында айтышат, эмне үчүн буллинг көбүнчө окуучуларда кездешет, эмне үчүн өспүрүм куракта кездешет деген суроого мындай деп жооп бериптир да. Бала негизинен чоңдойго караганда окуучулар ичинде аябай көп кездешет. Буллингге чалдыккан бала ушунчалык азап тарткандан керек болсо суицидке барган фактылар дагы бар дептир. Себеби балдар толук окумуштуулардын айтуусу боюнча 24-21 жашта толук акылга мындай акыл алып, мындай акыл токтолот дейт го. Толук акыл жактан өсүп өнө электигинен, акыл жактан жетилбегендигинен
инстинкт катары кээде мындай өздөрүнүн инстинкттин негизинде башкарып калгандыгынын негизинен башка бир балдарга жестокойлук деп коет го, мындай каардуулук менен мамиле кылып коюшу мүмкүн экен да. Анын ичинде эмне үчүн дал ушул өспүрүм курактагы балдар, анткени өспүрүм курактагы балдар эмоционалдык жактан туруктуу боло элек, алар гормоналдык жактан баягындай психикалык абалдары ушундай өзгөрүп тургандыктан алар ошондуктан жанагы эмоционалдык абалы туруктуу эместигинен жана акыл жактан толук токтоло электигинен ушул өспүрүм курактагы балдарда буллинг көп учурайт экен. Эми биз балдарыбыздын буллингге чалдыкканын кантип байкайбыз? Эгерде биздин балдарыбыз мектептен келгенде дайыма жылуу маанай менен тосуп алганга аракет кылышыбыз керек экен да. Жылуу маанай менен тосуп алып, эгерде бала кандайдыр бир бара замкнутый болуп жабылып бара жатса, мындай түнт болуп бара жатса, кандайдыр бир маанай жок болуп атса, чүнчүп аткан болсо, чөгүп аткан болсо, же болбосо тарс этип жарылып, кыйкырып, агрессиясын көрсөтүп аткан болсо, анда биз кайтадан биз ага багында нотация үйрөтүп, кыйкырба, бир туугандарыңа бакырган болбойт, үй бүлөдө антип акырган болбойт деп эс үйрөтүүнүн ордуна, же болбосо аны жазалоонун ордуна, эмне үчүн ошол резкий эле баягы кокусунан эле жарылып атат, кыйкырып атат деп ошол мамилесине көңүл бурушубуз керек экен да. Анткени бала ошол коркоктугунан, баягы өзүн коргой албагандыгынан, классташтарынын ичинен буллингге кабылып, жалгызданып, чекеленип, балким шылдыңданып, ат коюлуп жапа чеккен бала могу жери ушунчалык жан дүйнөсү ооруп келет дагы, ошол жакындарынан, үйдөгү өкөлөрү, бир туугандары, эже карындаштары, ата энесине ошол жарылып, баягы кыйкырып, бакырып агрессиясын чыгарып алышы мүмкүн экен. Ошол учурда ата эне жакшылап бала менен сен достору, мектептеги абалы жөнүндө сурап билсек болот. Бирок айрыкча ушул өспүрүм курактагы эркек балдарда ата энеге айтсак, бирдемке кылсак, жашырсак, ата энеге айтып ушундай кылсак, биз устукач болобуз, же болбосо эркек эмес болуп калабыз деген өздөрүнүн түшүнүктөрү бардыгынан айтышпай жашырышы мүмкүн. Эгерде бала ушинтип жашырып жүрө берсе, мындай балдар чоң жашоодо, буллингге кабылган балдар чоң жашоодо эмне болот, коллектив ичинде дагы жакшы иштей албайт, өзүнүн иши болгон ишеними төмөн, мындай самооценкасы төмөн, өзүнө ишенбейт, башка адамдардан коркуп иш кылса, бул травмасы менен ал узак убакытка чейин жабыркап, узак убакытка чейин ал өзүнө келгенге бир топ кыйынчылык жаралат экен да, бала жабыркап калат экен. Буну менен буллингге кабылган бала менен сөзсүз түрдө психологдордун жардамы менен гана айыкканга мүмкүнчүлүк болот экен. Анткени бала өзүнүн теңтуштарынан жабыртатканы бул өтө өкүнүчтүү нерсе. Ошентип бала менен сүйлөшкөнгө аракет кылабыз, бирок баладан маалымат ала албасак, анын досторунан, классташтарынан ата эне сөзсүз түрдө маалымат алганга, издегенге, сураштырганга аракет кылыш керек. Эгер чындап эле балабыз буллингге кабылганын байкап калчу болсок, анда сөзсүз түрдө маалымат жоготушубуз керек экен. Кандайдыр бир WhatsApp'та жазган, коркутуу жазган жазууларын, аудиолорду, башка классташтардын күбө фактыларды далилдеп, чогултуп, класс жетекчисине барып, кайрылып, айтып, ошо буллинг кылган ата энени буллинг кылган баланын ата энесин чакыртып, мектеп директоруна сөзсүз түрдө кайрылыш керек экен да. Эгерде мектеп директору, администрациядагы баланы буллингден кайтара албаса, анда кадимкидей эле милицияга арыз жазып, же сотко берип, мындай бул нерсени токтотпосо болбойт экен. Бул нерсеге мындай кайдыгер карап, көз жумуп, унчукпай коюу бул туура эмес. Бүтүндөй бир адамдын тагдырын дейбизби, бир адамдын бир психикасын жабыркатуу бул өтө чоң укук бузууларга кирет, укук бузуулар болуп саналат экен да. Буллингге жалдыккан баланы эгерде физикалык, ошол не только физикалык, чыкса буллингге жалдыккан баланы ошол маселе чечилмейинче мектепте ага администрацияга
балким милицияга берилип мындай маселе чечилмейинче мектепке жөнөтүүгө болбойт экен да, бул психологдордун айтуусу боюнчачы. Мына ушундай. Менин айткым келген ушул болду. Өкүнүчтүүсү, буллинг темасын изилдеп жатып, кадимкиден мен өзүм жүрөктөрүм мындай дызылдап ооруп кетти. Мен мектепте өтө жакшы окуганымдан мага да классташтарым тарабынан буллинг болгон жана бир мугалим тарабынан да буллингге кабылганмын. Ар дайым мен доскага жооп бергенимде мени баягындай басынтып, ушундай неме кылган бир эркек агайыбыз болгон. Ошондо мен 2 жыл 3 жыл сабак берги чакта ошол агайдын сабагында стресс алганмын да. Иш кыса, мен эмне үчүн өспүрүмдөр курактар, өспүрүм балдар деле жан дүйнөмбү ушул өспүрүм балдарга тартыла бергендигим себеби да ушул өспүрүм куракта травмаларым калган окшойт. Ошон үчүн ушул тема менга өтө жакын окшойт. Жана ушундай темаларды алып чыгуудан мен бул жан дүйнөмдү бир аз бошотуп алгансып, өзүмдүн бир кеч болсо дагы ошол убакытка кайтып, өзүмдүн ички абалдарымды айтып алгандай бир жеңилдик сезим келет экен. Мына ушундай. Кыскасы, буллинг боюнча сурооңуздар болсо, менин азыр аябында кеч болуп кетти. Жеке баракчама, личкама жазсаңыздар, мен дайым жооп берүүгө ачыкмын. Сөзсүз түрдө психологко кайрылыңыздар, мындай кайдыгер болбоңуздар. Негизи балабыз буллингге чалдыкпаш үчүн балабыз кандай болсо ошондойчо кабыл алып, түшүнүп, колдоп, дем берип жүрсөк, бала өзүн өзү коргогонго, өзүн өзү сүйгөнгө чоң жардам болот экен. Жана өспүрүмдөрдүн тренингинде ушул буллинг жана буллингден алдын алуу бул жаман экендиги жөнүндө атайын сабак кошууну да туура көрдүм. Ошондой. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Эфирди жыйынтап коеюн. Кеч болуп кетти. Суроолоруңуздар болсо жеке баракчама берсеңиздер болот. Чоң рахмат, сактап коеюн.